жөнү сактайт деген сөз баарыбызга маалым. Бирок сулуу деген сөз бул бир гана айымдарга тийиштүү эмес. Сулуу бул айымдарга дагы, мырзаларга дагы тийиштүү түшүнүк. Анткени канчалык адам сырты менен сулуу болсо, анын жан дүйнөсүнүн ал күзгүсү болуп эсептелинет эмеспи? Ал эми сиз жан дүйнөңүз сулуу болсо, ден соолугуңуз чың болсо, анда сырткы келбетиңиз дагы бактылуу болуп, кадимкидей жан дүйнөңүз менен сырткы келбетиңиз айкалып тургандыгын белгилейт. Ал эми бүгүнкү Beauty Party 2019 ар дайым айымдарды күз мезгилинде чогултуп, айымдарга же болбосо ар бир эле кыргызстандык жарандарга кантип сыртыңан дагы, ичиңен дагы сулуу болуш керек экендигин, жана ошондой эле азыркы заманбап технологиялардын жардамы менен кантип жан дүйнөңдү жыргатыш керек экендигин тууралуу өзгөчө бир көпүрө болуп кеп кеңештерин бөлүп келет. 14 октябрда Бишкекте түбөлүктүү жаштык же карылыкты кантип токтотсо болот аталышындагы сулуулук кечеси өттү. Аталган иш-чара экинчи жолу өткөрүлүүдө. Бул ирет былтыркы жылдан өзгөчөлөнөт. Көрүүчүлөргө жана бьюти кеченин катышуучуларына күтүүсүз белектер да дайындалганын кеченин уюштуруучусу Айнура Сагынбаева айта кетти. Быйыл биз аябай кызыктуу маалыматты бергенге аракет кылдык. Жөн эле маалымат эмес, мындай оюн зоок сыяктуу кылып, сулуулуктун методдору жөнүндө көп айтканга аракет кылдык. Өзүңүздөр деле көрөсүздөр. Гинеколог чыгат, пластикалык хирург чыгат. Сулуулук деген бул жашоонун сапаты да. Эгерде адам жашоосунда сапат жок болсо, анда мындай жашап деле кереги жок дегендей болуп калат да. Анткени сулуулук бул ар бир адамдын жанагы ички дүйнөсүндөгү сыртка чыга турган нерсеси да. Биз ошо пластикалык хирургияда жалаң гана бет келбетин оңдойт деп ойлогон бул туура эмес. Келбетин оңдоо менен жашоосун да өзгөртөбүз. Анткени өзүнө ишеним пайда болот. Өзүнө бир башкача бир бөлөк бир сапаттар десем болобу, касиеттер десем болобу, ошолор да ачат. Ишеним деген бул абдан күчтүү нерсе. Биз ошо ишеним менен адамдын өзүнө болгон ишеними менен иштейбиз. Белгилей кетсек, кечени Кыргызстандын жана Казакстандын сулуулук жаатында эмгектенген мыкты адистердин, ошондой эле айымдарга сулуулук жана жылуулук сунуштаган өнөктөштөрдүн коштоосунда уюштурулган. Салтанаттуу кечени атамекендик Сагынбаеванын клиникасы колго алган. Уюштуруучулардын айтымында аталган иш-чаранын негизги максаты сулуулук тармагындагы жаңылыктарды жана аларды туура колдонуу тажрыйбаларын жалпы коомчулукка так жеткирүү экендигин баса белгиледи. Бүгүн Алматыдан атайын чоң клиникадан флеболог дарыгер келет. Бул пластикалык хирург эмес, бул жана кан тамырларын кеңейтип кеткен дарылоо боюнча адис. Баарыбыз эле ойлойбуз, кан тамырлар бул өтө флебология бул өтө маанилүү эмес депчи, бирок бул кээде бул ооруну карабаса кээде жашоого деле жанагындай тоскоолдук берет. Бирок эстетикалык медицинага да карайт. Ошон үчүн ошондой күчтүү адисти чакырганбыз. Өзүнүн билимин айтып берет, варикозду алдын алуу жөнүндө айтып берет. Абдан көп пайдалуу маалымат болот. Ошондой эле бул сулуулук аземине Кыргызстандын жана Казакстандын мыкты пластикалык хирургтары, флебологдору, трихолог жана косметологдору катышып, көрүүчүлөргө аталган тармакта бекер консультация жүргүзүштү. С вами об этом, о том, что вообще такое, и рассказать вам, может быть, то, чего вы, кто-то из вас не знает. Бүгүнкү күндө биздин кызматтан пайдаланган аялдар абдан көп. Анткени аялдар менен биз ачык сүйлөшүп, мындай көп жерде айта албай турган проблемалар менен көп кездешебиз. Бүгүнкү иш-чаранын жүргүзүлүшү дагы ушул себептен болуп атат. Анткени маалыматтын жоктугу, анан көп эле уялышат. Ошон үчүн бул иш-чара абдан чоң таасир этет деп ойлойм. Кеченин алкагына мыкты айым номинациясындагы 9 айымга сыйлык тапшырылды. Аны менен катар иш-чаранын жүрүшүндө саркеч кийимдеринин мода көргөзмөсү да өттү. Мен биринчи жолу катышып жатам. Мени уюштуруучу Айнура чакырган. Биз өзүбүздүн продукцияларыбызды да бүгүн көргөздүк. Мага бул иш-чара абдан жакты жана керектүү да болчу. Себеби бул жерден бир гана ден соолук же сулуулук тармагынан кеңеш албастан, бизнес тармагынан дагы көпүрө курууга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү.
Өткөрүлгөн кечеге жалпысынан 500дөй ашык коноктор чакырылган. Алардын катарында Россия, Казакстан мамлекеттеринен келген меймандар дагы болду. Сегодня я сюда попал. Мени досум Жамал Рысалиев чакырган. Келгениме өкүнгөн жокмун. Өзүм Ростов-на-Донудан келдим. Бул иш-чара абдан жакты. Мындай майрамдык маанай айымдарды ар дайым коштоп жүрүшү керек. Ар дайым биздин айымдарыбыздын жүзүнөн күлкү кетпей, бактылуу болуп жүрүшсүн. Негизи асыл зат айымдарга арналган сулуулук, ден соолук иш-чаралары көп өткөрүлүп турушу пайдалуу деп ойлойм. Они пожили до старости. Ошондой эле сулуулук кеченин өнөктөштөрү тарабынан лотереялык билеттер ойнотулуп, бактылуу жеңүүчүлөр бекер косметикалык кызмат алуучу сертификаттардан тарта 200 000 сомго чейинки сыйлыктарга ээ болушту. Номер 24. Ничего себе! Я бы на вашем... Жанар Есенова, Бексултан Мурадилов, СТВ.